إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, апта сайын аптасына бир эле жолу болуп жаткан тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Аллах Таала Кур'анда айтат: «Инна нахну наззална алейка ал-Кур'ана танзила фасбир ли хукми раббик». Аллах Таала айтты: Бұл Құранды біз саға бөліп түшірдік. Мына ошондуктан Раббиңдин өкүмүнө сабыр кылгын деп Аллах Таала өзүнүн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламге мына ушундай буйрган экен. Бұл Құрандың бөліп түшүрүлүүсүнө сабыр кыл. Бұл китеп 5-6 айда түшкөн китеп эмес. 23 жыл ичинде, мына ушул 23 жыл аралыгында түштү. Бұл жашоодо амал кылына турган жашоо мыйзамы катары түшкөн китеп. Аятка көрө мына ушул Курандын бөлүнүп түшүүсүнө сабыр кыл. Сабыр кылгын дегени бұл Құрандың içinde келе турган өкүмдөргө амал кылууда сабыр кылгын. Дагы бир мааниси Құранды адамдарга баяндап бергенде сабыр кылгын. О Мухаммад дейилген. Демек, Құран сабыр талап кылына турган китеп. Құран-ы Кәрим сабырды талап кыла турган китеп. Илимде, жана ошондой эле Құран илиминде, шарият илиминде илим талап кылуучу ар кандай кыйынчылыктарга, түйшүктөргө жолугуусу мүмкүн. Куран жана башка илим да алынган сайын, көбөйгөн сайын машакаты дагы көбөйө берет. Илим алынган сайын кыйынчылыгы дагы ошого жараша көбөйөт. 23 жыл мына Куран-ы Кәрим мына ушул жылдын аралыгында түшкөндөн кийин мына бөлүп түшүрүлдү. Мына ушул 23 жыл түшүп бүткөндөн кийин мактоо айткан дейилген эмес. Туура, Куран неемат, ага мактоо айтылат. Бул дегени сабыр кылуу эми башталды дегени. Куран илимин алгандан кийин болду эми, мага кыйынчылык болбосо керек деп ойлойт кээ бирлер. Андай эмес. Ошол илим, ошол алынгандан кийин сабыр кылуу жана ага амал кылуу ошол пендеден талап кылынат. Фасбир ли хукми раббик. Куран түшкөндөн кийин сабыр кылуу убагы келди деди. Мына инсан тагдырда келе турган ар кандай бале апаттарга сабыр кылат. Жана ошондой эле шариятка сабыр кылат. Куран сүннөт аркылуу келген ар кандай кыйынчылыктарга сабыр кылат. Мына ушул тафсир сабагы дагы оңой сабак эмес. Аптасына бир жолу, 2 жолу 3-4 аят үйрөнүлсө, бул көптөй көрүнөт. Качан бүтөбүз Куранды дегендей. Чеги жоктой, бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге Куран мына ушундай сүрөттө 3-4 аят болуп түшкөн. Мына ошондуктан Аллах сабырга буйрган. Куран-ы Кәримдин тафсирини бир отурганда бир ай аралыгында 1-2 айда же 3 айда окуп коюу мүмкүн башынан аягына чейин.
Мына ошондуктан биз ушул Кур'ан-ы Карим бөлүнүп түшүрүлгөнбү? Мына ушуга ылайык апта сайын ошол 3-4 аяттан кичине биз кыска бир сүрөлөрдөн окуп үйрөнсөк, мына ошол сүннөткө, максатка ылайык болот. Мына ошондуктан бул Кур'ан-ы Карим сабырды талап кыла турган китеп. Өткөн сабакта Масад сүрөсүн окудук. Сүрөлөрдүн тартиби сахабалар иштихады менен болгон деп айтышат көп алымдар. Кур'ан-ы Каримде сүрөлөр тартиби менен коюлган. Мына Фатиха сүрөсү, Бакара сүрөсү, андан кийин Имран, Ниса деп мына ушундай акыркы 114 сүрө мына ушундай тартип менен коюлган. Бул тартиптер кайдан алынган десе, бул сахабалардын иштихады менен коюлган. Эми сахабаларга мына ушул илхамды, мына ушул тартиптөөнү Аллах берген. Антикени Аллах Таала мына ушундай Кур'ан-ы Каримдин сүрөлөрүнүн тартиптөлүүсүн мына ушундай каалаган. Бул сүрө, мына биз бүгүн окуй турган сүрө Наср сүрөсү, Иза жаа насруллахи вал фатх. Бул Наср сүрөсү Кур'ан-ы Каримдеги эң акыркы түшкөн сүрөлөр катарына кирет. Имам Муслим Убайдуллах Утбадан риваят кылып айтат. Убайдуллах Утба бул киши Ибн Аббас радияллаху анхунун шакирти. Ал киши айтат, Ибн Аббас радияллаху анху мага айтты: Атадри ахиру суратун назалат аля Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам жамиян. Билесиңби, бүтүн толук абалында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн акыркы сүрө кайсы деди. Убайдулла ибн Утба бул сүрө Наср сүрөсү дедим дейт. Ибн Аббас радияллаху анху туура айттың деди. Демек, бул сүрө эң акыркы түшкөн сүрөлөрдөн. Эң акыркы түшкөн аят эмес. Мына ушуну туура түшүнөлү. Эң акыркы толук сүрөттө түшкөн сүрө мына ушул Наср сүрөсү. Аяттар мына ушул сүрөдөн кийин түшкөн, мындан кийин да түшкөн. Бирок толук сүрө түрүндө түшкөн эмес. Толук сүрө түрүндө түшкөн эмес. Толук сүрө түрүндө түшкөн сүрө мына ушул Наср сүрөсү. Эми бул сүрөдөн кийин, мына ушул суроо жооптон кийин Ибн Аббас радияллаху анху айтты: мына Хаджатул Вадада коштошуу ажылыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коштошуу ажылык жасап, ошол адамдар менен, сахабалар менен коштошкон. Мына ушуну Хаджатул Вада дейт. Мен ошол вакытта эми ихтиламга жеткен убагым болчу дейт. Ихтилам ошол балагат жашына жеткен авал, ошол убагым болчу. 10 жаш, же 11 жаш, же 12 жаш, мына ушул жылдар. 10 жашта экен, же 12, же 11 жаштагы жигит болчу. Мына Ибн Аббастан хадис келет, Имам Бухариде, Умар радияллаху анху Бадырдын шейхтери менен бул кишини шурага киргизди. Бул шура дегени биз азыркы түшүнүк менен айта турган болсок, мамлекет башкаруусундагы парламент дегени. Ошол 5-6 адам ошол шурада ошол мамлекетке тийиштүү болгон маселелерди чечип, өз ара кеңешишет. Эми мына ушул Умар радияллаху анху Ибн Аббас радияллаху анхуну мына ушул шурага, мына ушул кеңешмеге киргизген экен. Ошол жаштыгына, жаш болуусуна карабастан. Эми Умар радияллаху анху бул шурага, бул кеңешмеге Бадырда катышкан чоң илимдүү сахабаларды алган. Ушундай сахабаларды тандап алган. Илимдүү Бадыр согушунда катышкан сахабаларды тандаган эле. Акылдуу, илимдүү сахабалар болчу. Ибн Аббас айтты: мени да Умар ушул жерге кошуп киргизди. Шурага, ошол кеңешмеге мүчө болду Ибн Аббас радияллаху анху. Мына ушул нерсе кээ бирлердин көңүлүнө тийип кетти. Ошол шурага киргеним кээ бирлердин көңүлүнө тийип кетти. Бул баланы эмнеге киргизесин? Бул бала го, бул жерге эмне үчүн киргизесин деген мына ушундай
сөздөр айтылды. Бізде де мына ушуга окшогон балдарыбыз бар го. Сен мына ушул шурага, мына ушул кеңешмеге баланы киргизип алыпсың деп мына ушундай арыздануулар Умар радиаллаху анхуга дагы айтылды. Суроо, ошол убакытта Ибн Аббас радиаллаху анху канча жаш болгон? Канча жашта болгон? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дүйнөнөн өтүп жатканда эми балагатка жеткен жигит болгон. 2,5 жыл Абу Бакырдын халифат өткөн болсо, Умар радиаллаху анхунун доорунда 20 жашта, ашып кетсе 25 жаштагы мына ушундай толуп турган жигит болгон кези. Бүткүл халифалык ишинде катышкан. Анан Умар радиаллаху анху, бул сахаба айтат, Ибн Аббас мени бир күн чакырды дейт. Чакырганда барсам, Бадырда катышкан чоң сахабалар отурган экен. Буларга мени көрсөтүү үчүн чакырган деп ойлодум. Мына ушундай ойлоп калдым. Мына ушуну дагы билип койду Ибн Аббас радиаллаху анху. Эмне үчүн чакырганын дагы бир караганда эле билип койду. Умар радиаллаху анху айтты: "Мада тaqul идza jaa мада taqulun idza jaa nasrullohi wal fath?" Мына ушул Наср сүрөсү тууралуу, мына ушул сүрөнүн тафсири тууралуу, максаты тууралуу эмне деп айтасыңар деди. Же бир риваятта бул "Мада тaqul idza jaa nasrullohi wal fath?" мына ушул сүрөнүн тафсири тууралуу эмне деп айтасың деди. Же башка бир риваяттарда эмне деп айтасыңар ушул сүрөнүн тафсири боюнча деп мына ушул жалпыга бир суроо катары сунду. Алар айтышты: Аллах бизге жеңиш берсе, фатх келсе, бир ошол ачылса бир жер, истигфар айткыла, тооба кылгыла, мактоо айткыла деп айтып жатат дешти. Мына ушул нерсеге буйруп жатат дешти. Куран сүрөсүнүн сыртына карап бир нерсени ошол чоң сахабалар, илимдүү сахабалар түшүнүштү, мына ушундай жооп беришти. Умар радиаллаху анху Ибн Аббас радиаллаху анху карап айтты: "Ма тaqulu анта?" Сен эмне деп айтасың деди. Булар айтып жаткан сөз туурабы же туура эмеспи? Туурабы деди. Ибн Аббас радиаллаху анху айтты: "Жок" деди. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажалы деди. Качан Аллахтын жеңиши келсе, фатхы келсе, күнөөңө истигфар айт, мактоо айт, тооба кыл дегени бул Аллахтын элчисинин ажалы болот деди. Бул Аллахтын элчисинин ажалынын бир аламаты, бир белгиси деди. Умар радиаллаху анху айтты: "Аллахка ант болсун, бул сүрөдөн мен сен билген нерседен башка нерсени билбеймин" деди. Мына ушунча сахабанын ичине, мына ушунча сахабалардын, илимдүү сахабалардын ичинде ушуга түшүнүгү жеткен Ибн Аббас радиаллаху анхунун илимине караң. Сахабалар эмнеге Ибн Аббасты бул катарга кошосуң дегени, бул нерсени алар текеберленип, мындайча айтканда менминсенип айткан эмес эле. Ибн Аббастын фазилетин көргөндөн кийин аны кабыл алышты. Кайра аны ошол шурага, кеңешмеге бекемдеп коюшту. Болду, биз мына ушул сааттан тартып биз Ибн Аббас менен биргебиз дейишти. Бул Аллах Тааланын фазилети, Аллах өз фазилетини өзү каалаган пендесине сунат. Эми муну бул сүрөнүн ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ажалы экениги, ажалы бул дүйнөдөгү өмүрү бүтүүсүнүн кабары берилген экендиги, муну Ибн Аббас радиаллаху анху кайдан билди? Бул Аллахтын элчисинин ажалы экенин. Шарият ибадаттарына ой жүгүрткөн инсан бул нерсени табат жана билет. Ибадаттардын баарысы, парз ибадат болсун, жана башка ибадаттар болсун, бардык ибадаттардын баарысы истигфар, күнөөлөргө кечирим суроону талап кылуу менен бүтөт. Мына ушундай түрдө түгөйт. Мисалы үчүн намаздын мисалы,
Намазды бүтүргөндө эң биринчи айтылуучу сөз мына ан Саубан радияллаху анху, Саубан радияллаху анхудан келген хадисте анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кана иза инсарафа мин салатихи истагфараллах 3 маррат. ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. Намазды бүтүргөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам намаздан чыга турган болсо 3 жолу истигфар айтат эле. Андан кийин Аллахумма антассалам ва минкассалам деген дуаны айтып бүтүрөт эле. Намаздын акырында дагы истигфар менен бүтүп жатат. Наср сүрөсү дагы истигфар менен бүтүп жаткандай. Ар бир нерсенин ибадаттын акыры истигфар менен бүтөт. Мына даратта дагы дарат алып бүткөндөн кийин истигфар айтуу келген. Мына ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух Аллахумма идж'ални минат таввабина ва идж'ални минал мутатаххирин субханака Аллахумма бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астагфирука ва атубу илейк. Мына мен сенден кечирим сураймын, кечиримди талап кыламын жана мен сага тоба кыламын деп. Мына ошол ибадат дараттан кийин дагы, намаздан кийин дагы тауба жана истигфар менен бүтүп жатат. Кала берсе, ажылык ибадаты дагы мына ушундай истигфар менен бүтөт. Мына кала берсе, ажылыкта дагы мына ушундай бар адамдар ошол түшкөндө Кабанын айланасына тавафул ифада дейт. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Ошол адамдар түшкөндө, ошол түшкүлө, ошол адамдар түшкөн тарапка, мына ошол Кабага, ошол ажылык бүтүүсүнүн тавафы бул. Мына ошундан кийин, ошол тавафты бүтүргөнүңөрдөн кийин, таваф ифада бүтүргөндөн кийин силер эмне? Аллахка истигфар айткыла. Бул Ибн Аббас радияллаху анхунун ибадаттарга кандай ой жүгүртүүсүнүн деңгели өтө бир жогорку деңгелде экендигин далилдейт жана билдирет. Бардык нерсени ойлоп жүргөндүгүнүн белгиси. Ойлоп жүргөн бул киши. Ой жүгүрткөн. Аллах Тааланын ар бир аяттарына, ибадат буйрган ибадаттарына ой жүгүрткөн. Эми Мекке фатх болду. Аллахтын жеңиши келди. Аллахтын динине адамдар жамаат болуп кирип баштады. Мына Мекке фатх болду. Аллахтын жардамы келип Мекке фатх болду. Мекке ачылды, мушриктерден тазаланды, буттар сындырылды. Жана адамдар ора айтан насе ядхулуна фи диниллахи афважа, адамдарды көрөсүң, адамдар мына ушул Аллахтын динине топ болуп, жамаат болуп кирип жаткандыгын. Андан кийин мына Раббиңе истигфар айт деди. Вастагфируху иннаху кана тавваба. Ага истигфар айт, жана тоба кыл деди. Албетте ал тобаларды кабыл кылуучу зат. Бул рисалат бүтүп жатат, дин толук болду, эми сенин өмүрүң бүттү деген о Мухаммад. Пайгамбар өлөт дегени бул оңой түшүнүк эмес бул. Сүрөнүн акырына карасаңыз истигфар айт, күнөөлөрүң үчүн кечирим сура деп пайгамбардан мына ушундай талап кылуу келип жатат. Мына пайгамбар ошол өмүрү бүтөт эми деген маселеден Ибн Аббас радияллаху анху ошол убакытта 12 жашта болгон жалпы шариятты түшүнүп жатат. Наср сүрөсүн Аллах Ибн Аббаска түшүндүрүп койду. Мына Наср сүрөсүн бир окуп коелу. Бисмиллахир-рахманир-рахим. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Бул сүрө Кур'ан-ы Каримдеги 110 сүрөсү. Бул мадани сүрөлөрдөн, Макки сүрө эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мадинада турган кезде түшкөн сүрө. Мекке фатх болуусунан мурдараак түшкөн.
Аяттар 3 аят. Бұл кичинекей сүре пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге қуаныш хабарын алып келеді. Аллах Тааланың жеңішін, жана Мекке фатх болусын, жана адамдардың Аллахтың диніне топ-топ, жамаат болып кирүүлөрүн хабарын берсе, жана ушундай эле мына ушул сүрө сүйүнүч хабары берилгенден кийин Меккенин фатх болуусу жана адамдардын динге жамаат болуп кирүүлөрү Аллах Таала тарабынан келе турган жеңиш хабары сүйүнчүлөнгөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнү кандай тутуусу керек экендигин таалимини, адемини берет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнө дагы жеңиш келген убакытта өздөрү мына ушул жеңишке кандай мамиле жасоо керек, ар бир инсан кандай ошол жеңиш келген убакытта өзүнү кандай тутуусу керек, мына ушунун таалимини мына ушул сүрө үйрөтөт. Айша энебизден риваят кылынат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ушул Наср сүрөсү түшкөндөн кийин Субханаллахи ва бихамдих ва атубу илейх сөзүнү, мына ушул дуаны көп айта турган болуп калды. Жана айтат: Раббим мага кабар берди, тез күндөрдө менин үммөтүмө бир аламатты көрөмүн деген экен. Мына ушул аламат белгини көргөнүмдө өзүнүн мактоосу менен тасбих айтуума жана истигфар айтуума буйурду дейт. Бул Макка фатхы, жеңиш, мына ушул нерселер болчу. Мына ошондуктан бул сөздөрдү көп айтып жатамын деп түшүндүргөн экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам заманындагы мушриктер, ыйман келтирбеген адамдар Мухаммад айдалып чыккан өз жеринен Меккеге келип мына ушул жерди бошотсо, колго алса, ал чыныгы пайгамбар болот. Меккени колго киритсе, өзүнүн чыныгы пайгамбарлыгын далилдейт. Андан кийин ыйман келтиребиз деп күтүп отурган адамдар дагы, күтүп отурган коомдор дагы бар болчу. Мекке фатх болгондон кийин баарысы ислам динине киришти. Мекке фатх болгондо мына имам Бухари рахимахулла айтат: لما كان الفتح بدر كل قوم بإسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Мекке фатх болгондо бардык адамдар исламга кирүү менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына шашышты. Мекке фатхынан кийин исламга кирген кишилер, эч бир исламга макул болбой турган кишилер да, каттуу каршылык кылган адамдар дагы Мекке ачылгандан кийин, Мекке мушриктерден тазалангандан кийин, колго алынгандан кийин мусулман болушту. Мына идә жа насруллахи вал фатх, о Мухаммад, эгер сага Аллахтын жардамы, мына жана жеңиш келсе. Эми кыргызча которулса, бул музари келер чак менен которулат. Идә жа насруллахи вал фатх, о Мухаммад, сага Аллахтын жардамы жана жеңиш келсе. Өзү аятта өткөн чак, идә жа, эгер келди деп атат. Кыямат аламаттарында да дал ушундай айтылынат да. Идә самау фатарат, идә шамсу кувират. Өткөн чак бирок, келер чак маанисинде которобуз. Анткени кече болгон нерсени эч ким жалган деп айта албайт. Кечеги болгон окуяны, кече болуп өткөн нерсени эч ким жалганга чыгара албайт. Ар кандай адам баласы кече болуп өткөн окуяны жалганга чыгарууга аракет жасайт. Бирок ал тарыхта ошол нерсе кандай болгон болсо, дал ошондой калып кете берет. Мына ошондуктан Аллахтын нусратына, Аллахтын бере турган, Аллах тарабынан келе турган жеңишке мына ушундай ишенүү керек, кечеги болуп өткөн окуядай. Эмне үчүн жеңиш кечигип жатат? Эмне үчүн деп айтылынса, мына ушул сүрөдө дагы жооп бар мына ушул нерсеге. Азыр адамдар бул Аллах Таала тарабынан келе турган жеңишке татыксыз, ылайыксыз болуп калышты. Ылайыктуу болгондо гана жеңиш келет.
нусрат келет. Биз аны үчүн Аллах Таала тарабынан келе турган жеңишке, нусратка ылайыктуу, татыктуу жашообуз керек. Мисалы үчүн кудукта суу турат. Кудукта суу турат, аны ала албайбыз. Эмне үчүн? Анткени алууга, ошол кудуктан сууну чыгарууга жарабайбыз. Ылайыксызбыз. Ошол Аллахтын нусраты келип турат, бирок ошону кандай алууну билбейбиз. Татыктуу эмеспиз. Мына ошондуктан эч ким үммөткө нусратты, жеңишти эч ким бербейт, Аллах берет. Нусрат бул жеңиш, бул Аллахтан. Эч ким мен нусрат берип жатамын, мен жеңиш берип жатамын үммөткө деп айта албайт. Буга эч кимдин акысы жок. Мына Рим сүрөсүн билесиздер. Мына перстерден римдиктер жеңилди. Мына ошол убакытта дүйнөдө эки империя болгон. Рим империясы, Перс империясы. Булар экөө дайыма бири-бири менен душмандашып, дайыма согушуп келген. Мына перстерден жеңилди. Экөө тең капыр империя болчу. Экөө тең капырлар болчу. Аллах Таала бир нече жылдан кийин алар жеңишке жетет деген. Ошол римдиктер жеңишке жетет деген. Кимдин рухсаты менен жеңишке жетет? Бинасрилла, ошол аятта. Бинасрилла, Аллахтын нусраты менен, Аллахтын жеңиши менен. Кала берсе капырларга да жеңиш Аллах тараптан болот. Мына Бадырда 5000 периште түшсө да, Бадырда 5000 периште түшсө да, бул жеңишти, Бадырдагы жеңишти, мушриктерден үстөн болгон, ошол мушриктердин жеңилүүсү жана мусулмандардын жеңүүсү мына ушул нусрат, мына ушул нусратты, мына ушул жеңишти периштелер алып келген жок. Мына Анфал сүрөсүндө айтылат бул. Ва ма жа'алаху Аллаху илля бушра ва литатмаинна бихи кулубукум. Мына Аллах Таала силерге мына ошол нерсени жеңишти сүйүнчү кылды. Жүрөгүңөрдү тынчтандырды. Ва ман насру, мына жеңиш, нусрат илля мин индилла, бир гана Аллах тараптан болот. Капырларга дагы, мусулмандарга дагы жеңиш бир гана Аллах Таала тарабынан болот. Мына ушуну эч качан унутпайлы. Мына Шейхул Ислам Ибн Тайбийя рахимахулла айтат: "Инна Аллаха янсуру ад-даулатал кафирата бил адли ва ла янсуру ад-даулатал муслимата биз-зулми." Аллах Таала капыр мамлекетке, капыр элге жардам берет, эгер адилеттүү болсо. Ошол капыр мамлекетинде адамдар бири-бирине акысыны берсе, зулум болбосо, Аллах адилеттүүлүк болсо ошол жерге жардам берет дейт. Мусулман мамлекет, Аллах аларга жардам бербейт, аларда зулум болсо дейт. Ошол мамлекетте зулум болсо, бири-биринин акысыны жеш, бири-бирине зулум кылып жаткан болсо, жардам бербейт. Бул Меккенин фатх болуусу, бул жеңиш, бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жеңиши эмес. Аллахтын жеңиши бар мында. Аллахтын нусраты бар. Мына бул фатх тууралуу айта турган болсок, бул фатх жеңиш келиш үчүн, фатх болуш үчүн адамдардын жүрөгү исламга ачылуусу керек. Жүрөк даяр болуусу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хижри 8-жылы 10.000 киши менен Меккеге чыкты. Хижри 8-жылы 10.000 киши менен аскер топтоп, 10.000 кишилик аскер менен Меккеге чыкты. Эч бир кан төгүлбөй Меккеге кирип барды. Инна фатахна лака фатхан мубина. Биз сага ачык ачууну ачып бердик дейт. Мына сага биз ачтык Меккени. Өтө бир ачык түрдө жеңил ачып бердик. Качан фатх болот? Качан исламга адамдардын жүрөгү даяр болгондо. Мына жүрөк даяр болгондо адамдар динге кандай кирүүсү төмөнкү аятта айтылат. Вараайтан-наса ядхулуна фи диниллахи афважа. Мына фатх келгенден кийин адамдар кандай динге кирип жатат? Жана адамдардын Аллахтын динине топ-топ болуп кирип жатканын көрөсүң. Жамаат болуп кирип жатканын көрөсүң. Азыр адамдар болсо
динден топ-топ болып қашып жатады, қашып жүрішеді. Мына ушул Макка фатх болғанға чейин башында ушул ел, Маккада жашаған ел пайғамбарды қуып шыққан. Ошол қуып шыққан адамдар, пайғамбарды айдап шыққан адамдар динге жамаат болып кіре башташты. Анткени Макка фатх болғандан кейін ошол адамдардың жүрегі исламға даяр болған эле. Мына Бадырдагы, Хандактагы ең каттуу ошол каршылык кылган адам, мушриктерди топтоп келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен каршылашкан адам Абу Суфиян дагы мына ошол Мекке фатх күнү мусулман болду. Аялы Хинд дагы мына ушул күнү мусулман болду. Бул фатх болчу. Адамдардын жүрөгү исламга ачылган болчу. Мына валлафа байна кулубихим лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим валакин Аллах аллафа байнахум иннаху азизун хаким. Аллах таалалардын жүрөгүнү өз ара бурадарчылык менен, жакшы көрүү менен бекемдеп койду. Өз ара жүрөктөрүнү үлпөт доска айлантырды. Эгер Мухаммад сен жер жүзүндөгү бар нерсени сарптап жибергениңде дагы алардын ортолоруну, жүрөктөрүн өз ара бириктире албайт элең. Үлпөт достукка айландыра албайт элең. Бирок аларды Аллах Таала өз ара ортолоруну үлпөт достукка, бурадарчылыкка айландырып койду. Анткени ал азиз, кудуреттүү, данышман зат. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге келгенден кийин ошол Каабанын ичине кирди, буттарды сындырды. Анан Каабадан чыкса, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламге мурдагы душмандык кылган адамдар топтолуп турушту. Аларга карап, мен силерди аларга карап, эми силерди эмне кылайын? Эмне жасасам эми силерге? Эмне кылайын эми силерди? Мына азыр пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам алдында Абу Суфиян жана башкалар баш ийип турду. Эмне дейсиңер? Азыр силерди эмне кылайын деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга көп зыян берген адамдар, Меккеден кууп чыккан адамдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын алдында турушту. Эми силерге кандай мамиле жасайын дегенде алар айтышты. Қалу ахун карим вабну ахун карим. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кулк мүнөздүүлүгүнү, аманат көйлүгүнү, чынчылдыгын булар мурда билишет болчу. Алар айтышты: сен берешенсин, берешен адамсың. Сен биздин ошол берешен бурадарыбыздын баласысың дешти. Атасы да капыр болса да берешен адам болчу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Абдулла берешен, чынчыл, мына ушундай адам болчу, капыр болса да. Кечиримдүү инсан болчу. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Изхабу антум талиқа." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга карап: "Кете бергиле, силер бошсуңар" деди. Азатсыңар деди. Ыктыярдуу түрдө мусулман болушту булар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларды исламга мажбурий түрдө киресиңер деп мажбурлаган жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мына ушундай мамилелерин көргөн эл адамдар топ-топ болуп динге кире башташты. Мына бир кыяматтан алдын боло турган дагы бир фатхка назар сала турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: Истанбул фатхы тууралуу имам Муслим риваят кылган хадис бар. Ошол имам Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан экен: "Нисфаха фил бар ва нисфаха фил бахр." Бир шаар бар экен. Жарымы кургактыкта, жарымы деңизде экен. Сахабалар айтышты: "О, Аллахтын элчиси, бул Константиния" деп айтышты. Ошол заманда кыямат сааты болбойт. Бани Исхактан 70 000 инсан Истанбулга казап кылат деди. Жүрүшкө чыгат. Истанбулду фатх кылыш үчүн. Бир риваятта Бани Исмаилден деп келинген. Уламалар айтышат, алардын көбү араб болбой ажам болот дейт. Арабтан башка элдер болот. Бани Исхак булар ажамдар да. Бани Исмаил десе арабтар назарда тутулат. Ошондо арабтар убакытта
ал күндө арабтар аз болот дейт. Константиния алдына келсе, ошол шаар алдына келишет, түшөт. Бир кылыч көтөрбөй 70.000 ажандардан турган мусулман аскерлери кирип келишет. Бир кылыч көтөрбөй, бир найза атпай. Ла илаха иллаллах валлаху акбар дешип. Мына ушинтип келгенде деңиз тарабы кулайт, мындайча айтканда таслим болот. Башы ийишип калат деген. Ахли таухид болушат булар. Бир тарабы келип ла илаха иллаллах деп айтат, ал тарабы дагы таслим болот деген. Бул кыяматтан алдын болот. Анан Стамбулду кирип, колго кириткенде анан олжолорду бөлүшүп жатканда Даджал чыгыптыр деген үн келет. Бул келечекте боло турган окуя. Бир кылыч урулбады, бир ок атылбады. Мына ушундай фатх. Бул Мекке фатхында дагы бир кылыч көтөрүлгөн жок, жана бир кылыч найза атылган жок, мына ушундай кирип келишти. Бул адамдардын жеңиши эмес бул. Жеңишти адамдар алып келбейт. Адамдар мына ошол жеңишке ошол заманда лайык болушкандыгы үчүн Аллах аларга жеңиш берди. Эгер адамдар ошол Аллахтын нусратына, жеңишине лайык болушпаса, аларга жеңиш келбейт. Бул жеңишти берүү деген нерсе бул адамдардын жеңиши эмес. Бул жеңиш, бул Аллах тарабынан келе турган жеңиш. Эми кээ бир адамдар Аллахтын динине нусрат кылайлы, жеңиш берейли дешет. Астагфируллах. Бул жеңишти бул Аллах таала берет. Пайгамбарына дагы Аллах таала берген. Эми мына ушул жеңиш келгенден кийин, фатх болгондон кийин пайгамбарына бир көрсөтүп жатат Аллах таала кандай? Фасаббих бихамди раббика вастагфир иннаху кана тавваба. Өзүнү кандай тутуу керек экендигине, кандай мамиле жасоо керек экендигине мына кийинки ошол 3-чү аятта көрсөтөт. Анда Раббиңе хамд, мактоо айтуу менен аны жаман төмөн сыпаттардан арула жана күнөөлөрүңдү кечирүүсүн сура. Чынында ал тобаларды кабыл кылуучу. Дагы бир маселе, жеңиш келгенде бул жеңиш өз мээнетим менен келип келди деп калуудан кечирим сурап, истигфар айт дегендей. Кечирим сура, бул жеңиш сен тарабынан болгон жок. Бул жеңиш Аллах таала тарабынан болду. Мына ушуга кечирим сура. Кыйынчылык убакытта сабыр кылуу мүмкүн, бирок жеңиш келгенде сабыр кылууга бардык адам деле татыктуу боло бербейт. Мына ушундай илахи таалимди бекем орундаган пайгамбарларга жана аларга ээрчиген кишилер, гана татыктуу болот. Мына пайгамбарлар керуенине бир назар салсак, алар мына ушул илахи таалимге чектелишти. Мына ушул илахи бир адепке чектелишти. Аларга келген жеңишке мына орточо мамиле жасашып, Аллах буйргандай мына ушул нерсени сактап калышты. Мына Юсуф алейхиссаламдын адеби мына ушундай болду. Юсуф алейхиссалам дагы жеңишке жеткенге чейин кандай кыйынчылыктарды көрдү. Юсуф алейхиссалам жаштыгы дагы көргөн түшүн ырасталып ишке ашканда, ошол жаш кезде көргөн түшү ырасталып ишке ашканда, орундалганда, ата-энесин такка отургузуп, ошол анын ага инилери ага шүгүр салам саждасын жасашканда, ошондо мага ушундай зыян бердиңер эле, азап бердиңер эле, мени кыйнадыңар эле, кыйынчылыкка душар кылдыңар, мына баарыңар моюн сунуп келдиңер деген сөздү айткан жок. Мына ошондо ал кишинин жүрөгүнө чыккан сөз ушул болду. Кандай? Рабби кад атайтани минал мулки ва алламтани мин таъвилил ахадис. Раббим, мага мүлктү өзүң бердиң. Бул түштөрдүн маанисин үйрөттүң dedi. Мана фатирис самавати вал ард анта валийи фид дунья вал ахира. Таваффани муслиман ва алхиқни бис салихин. Сен асмандар менен жердин жаратуучусуң. Сен менин дүйнө жана акыретимдин кожоюнусуң. Мени мусулман абалда өлтүрүп, аркы дүйнөдө жакшы адамдарга кошкунуң. Бул кишиде жеңиш келгенде өзүн жоготпой, бул дүйнөдөн кандай кетери бул кишинин түйшүгүнө, дайча айтканда, проблемасына айланды. Мына Сулайман алейхиссаламдын адеби.
Мына ушундай болду. Саба элинин падышасынын тактысын көзүнү ачып жумганча келтиргенде, ошондо бизде мына ушундай илим хикмат бар, бизде мына ушундай кудурет бар, күч бар деп мына ушундай нерсеге берилип кеткен жок. Кала хада мин фадли рабби, бул Раббимдин фазилетинен, лияблуани ашкуру ам акфуру, ал мени сынап жатат. Мына ушуга шүгүр кыламынбы, же капырлык кыламынбы, ошол же нанкөрлүк кыламынбы деп Раббим мени сынап жатат деп мына ушундай жооп айтты. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Егер шүгүр кылса ким, шүгүрүнүн пайдасы өзүнө. Ал эми ким нанкөрлүк кылса, капырлык кылса, Аллах Таала бул анын шүгүрүнө муктаж эмес, беймуктаж, карим зат деди. О Аллахым, мына ушул неиматтарыңа шүгүр кылууну мени кадыр кылгын деди. Шүгүр кылууга кадыр кылгын деди. Ал киши эч бир сыймыктанып, менмисенип кеткен жок. Анткени пайгамбарлардын эң корккон нерселери мына ушул нерсе болчу. Жеңиш келгенде өзүн тута албай калып, ар кандай нерселерге берилип кетүүдөн, ошол Аллахтын сызып койгон чегерасынан чыгып кетпөө алардын негизги түйшүгүнө айланган болчу. Мына эң акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам жашоосуна бир назар таштасак, жеңишке жетпеген күндөрүндө да жана жеңиш келген убакытта да Аллахтын чегерасынан сыртка чыккан жок. Айырмасы болгон жок. Аддабани Рабби фа ахсана та'диби. Раббим мени адептендирди, анан мени адебим аябагандай сонун жакшы болду дейт. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын адебини сурай турган болсок, кана хулукухул Кур'ан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын адеби Кур'ан болчу. Кур'ан эмнеге буйруса, ошол нерсени жасайт болчу. Кур'ан токто деген жерде токтойт болчу. Ошол тыйган нерседе тыйылат болчу. Ошондон кайтат болчу. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден куулгандыгын себеби бир эле себеп болгон, башка себеп жок болчу. Бир гана Раббим Аллах деп койгондугу үчүн, адамдарды мына ушул нерсеге чакыргандыгы үчүн адамдар аны Меккеден куушту. Мына Раббим Аллах, ошол Раббим бирөө деген сөз менен бул киши айыпталды. Жемеленди адамдар тарабынан. Жана адамдар бул кишини өлтүрүүнү максат кылышты. Мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден мына ушул сөз себептүү, таухид себептүү айдап чыгышты адамдар. Анан Мекке фатх болгондон кийин адамдарга жасаган мамилесин караңыз, азатсыңар деп айтылды. Мына Мекке фатх болгондон кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам төөсүнүн эринин кашына башын ийген абалда бул сагынып күткөн Кабага тасбих менен убара болгон абалда ошол кечирим истигфар айткан абалда кирип келди. Мына алхамдулиллахиллази насара абдаху ва хазама ал-ахзаба вахдаху. Аллахка мактоолор болсун, өзүнүн пендесине жардам берди, өзүнө каршы болгон коомдорго ошол коомдорду жеңилүүгө жолуктурган Аллахка мактоо болсун деди. Мен мына ушул жерде ушул жеңишке шерикмин деп айткан жок. Мына эми менин колума түшүп жатасыңар, бардыгыңар эми силер менен башкача сүйлөшөмүн деп мындай ой болгон жок пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда. Мына пайгамбарлар адеби. Мына пайгамбарлар адебинен Аллахтын буйругунан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыккан жок. Мына пайгамбарлар карып картайганга чейин Аллахтын чегерасынан өтүп кетүүдөн сактанышкан. Бул аларды картайткан нерсе, бул Аллахтын чегерасынан чыгып кетпейли, ошону бекем кармайлы деген нерсе аларды картып жиберди. Аларды Аллахтын динине бекем туруу деген нерсе картайтты. Мына шайябатни Худ. Худ сүрөсү мени чачымды агартты деген экен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фастақим кама умирта ва ман таба ма'ака ва ла татгау иннаху бима та'малуна басир. Сен о Мухаммад, жана сени менен бирге болгон ошол тоба кылгандар сага кандай буйрулган болсо, дал ошондой бекем тургула. Чектен чыга көрбөгүлө. Аллах эмне кылып жатканыңарды көрүп туруучу. Мына Аллахтын буйругунан ошол буйругунун чегинен чыгып кетпеген деген буйрук дайыма ойлоп, мына
Аллах буйргандай жашасам деген аракет менен жашашкан. Мына ушундай түйшүк аларды картайтып жиберген. Нафил намаз окуганда дагы Субханаллахи ва бихамдихи ва атубу илейх намаздын рүкүсүндө мына ушул сүрө түшкөндөн кийин мына ушуну дайым окуй турган болуп калган экен. Мына Мадинада туруп жеңишке жетти. Өмүрүнүн акырына чейин мактоо, тасбих менен өткөн экен. Кайсы истигфар ошол жеңишти, ошол истигфар айтуу менен ошол жеңишти өзүнөн көрүп калуудан этият болуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушундай максат менен истигфар айткан экен. Эми туугандар, биз 3-4 адамды жолго салып койсок, таалим берип койгон болсок, кээ бир нерселерди түшүндүрүп, акыйкатты билдирип койгон болсок, мына ушул нерсени Аллахтан көрүүбүз керек. Бул Аллахтын жеңиши, Аллахтын берген хидаяты. Биздин ыктыярда болбойт бул нерсе. Бул нерсе менен 3-4 адамды чындыкка, акыйкатка багыттап коюу менен менминсенип калуудан өтө сактануубуз керек. Мына бул хидаяттын ошол эсебинен ошол бериле турган сооп, мына Али радиаллаху анхуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Йемендин бир жерине, бир ошол шаарына жиберип жатканда хидаят үчүн адамдарды туура жолго багыттоо максатында жиберип жатканда айткан экен: "Лиан яхдияллаху бика ахадан хайрун лака мимма талаат алейхи шамс." Сен себептүү бир адамды Аллах Таала туура жолго баштаса, сен үчүн күн нурун чачып турган аалам сеники болуп, ушуну Аллах жолунда ихсан кылып жибергениңден абзел деди. Мурдагы уламалар мимма талаат алейхи шамс, күндүн нуру тийип турган бир гана жер деп түшүнүлсө, мурда ушундай күндүн нуру бир гана жерге тиет деген мына ушундай түшүнүк менен түшүнүшкөн болсо, кийинки доорлордо келген уламалар мына кийинки доордо белгилүү болду: жок, күн нуру тийип турган бир гана бул жер ааламы эмес экен, башка ааламдарга дагы күн нуру тиет экен. Мына ушул ааламдар сеники болуп, Аллахтын жолунда рыя кылбай, таза кылып, садака кылып жибергениңден да сен себептүү Аллах бир кишини хидаят кылып коюусу сен үчүн абзел деген экен. Кыскасы айтканда, бул күн нуру тийип турган ааламдардан, ошол ааламдардагы нерсе сага таандык болуп, ошол ааламдагы нерселерди сен садака кылып жибергениңе караганда дагы Аллах жолунда рыя кылбай, бул бир адамды акыйкатка баштап багыттап коюуң, сен себептүү бир адам хидаят табуусу, бул сен үчүн абзел деген экен. Бул бир аалымдын сөзү эмес, бул бир көчөдө жүргөн адамдын сөзү эмес. Бул Аллахтан түшкөн, ошол Куран түшкөн, Аллах Таала тарабынан Куран түшкөн ал кишиге, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү. Бул сөз акыйкат. Инсан акырети үчүн камдана турган болсо, ушул кишини сен себептүү хидаят таба турган болсо, бардык аалам ошол инсан үчүн бар нерседен абзел болуп жатат. Эми айта турган болсок, ла фақрата ба'дал жанна. Ла фақра ба'дал жанна. Бейиш колго киритилгенден кийин кедейлик жок. Бир адам бейишке кире турган жолдо жашап турган болсо, ал эч качан муктажмын деп айтпасын. Эгер тозоку боло турган болсо, ошол тозоку боло турган бир жашоодо жашап жаткан болсо, өз жашоосуну тозокко ылайык өткөрүп жаткан болсо, жашоосун тозокко ылайык кетип жаткан болсо жашоосу, ал адам баймын, дөөлөттүмүн деп айтпасын. Ал адамда эч нерсе жок экен. Эгер бейишке ылайык жашап жаткан болсо, ал адам бар нерсе ал адамда бар экен. Ааламдагы нерселерди өзүбүздүн таразабыз менен өлчөбөйлү. Аллахтын таразасы менен өлчөйлү. Аллахтын таразасы мына азыр айтып айткан сөзүбүз, бул дин, бул Аллах Таала тарабынан келген дин. Бул эч кимдин атасынын мурасы эмес. Бул бир жеке бир коомго түшүп башка адамдарга тийиштүү дин эмес. Бул дин жалпы адамзатка келген дин. Бул Аллахка таандык дин. Мына ошондуктан бул жакшылыкты адамдарга каалайды. Имам Малик рахимахулла айтат, бир кишини көрсөң, акыйкатты коргоп жаткан болсо, яштум, ясуб, ялаан, сөгүп жатат, каргап жатат. Ошол мусулмандарды сөгүп жатат, тиги мындай деп ар кандай сөздөрдү айтып, каргыштап жатат, сөгүп жатат. Эми капырды каргыштоо деген нерсе бар эми шариятта.
мұсылмандарды жемелей береді. Білген бұл адамдың ниеті бұзық деген. Эми Аллахтың жеңіш келсе, ар бір жеңішті майрам қылып алу керек пе? Жоқ. Азыр адамдардың мына ушул 12 айы жарымнан көбі майрам. Алла өз сақтасын. Ар бір нәрсені эле бір жеңіш қуаныштуу күндө эле майрам қылып алу бул дұрыс емес. Туылған күн майрам. Не? Мына ушул нәрселерді майрамга айландырып жиберишет. Бул дұрыс емес. Мына ошондуктан мына Аллах Таала сүрөнүн акырында айтты: "Вастагфиру иннаху кана тавваба". Ошол бул жерде истигфар. Истигфар айт. Истигфар пенделерден талап кылынып жатат. Баары бир кемчиликтүүсүн. Жеңиш келсе дагы, жеңишке жетсең дагы, кубанып турсаң дагы, баары бир сен кемчиликтүү, алсыз бир пендесин. Ката кетирип коесуң жеңиш келгенден кийин дагы. Күнөөкөр пендесин, истигфар айт. Өткөн күнөөлөрүңө кечирим сура. Күнөөлөрүңдүн жашырылуусун Аллах Тааладан сура. Тавваба деди, иннаху кана тавваба. Албетте Аллах Таала тобаларды кабыл кылуучу зат. Тоба болсо, келечекте ошол күнөөгө кайтуудан мени сактасын деген. Мактоону мына фасаббиху деген дагы мактоо айт деген. Ошол мактоонун дагы бир чеги болбойт. Ла ухси санаан алейка анта кама аснайта ала нафсика. Ошол сенин ошол өзүңө ылайык мактоо болсун, өзүңө ылайык бир чексиз мактоо болсун дейишибиз керек. Ошол Аллах Таалага мактоо айтуу дагы өтө бир чоң бир жакшылык, өтө бир чоң бир неемат. Эгер кимди Аллах өзүнө мактоо айтырууга мына ушундай ылайыктап, татыктуу кылып койгон болсо, бул дагы өтө бир чоң бир неемат. Бирок мына ошондо дагы инсан баласы канчалык мактоо айтсын, шүгүр айтсын, баары бир бул мактоо айтуунун чек арасына бир нерсесине жете албайт. Ошондуктан Аллах Таала өзүнө кандай мактаган болсо Куран сүннөттө, дал ошондой мактоо болсун. Урматтуу туугандар, мына ушул кыскача Наср сүрөсүнүн тафсири, иншааллах кийинки сабакта Кафирун сүрөсүнүн тафсирине окуйбуз. Аллах өзү аман кылса, Аллах өзү ошол күнгө жеткирсе. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.